Жок. Анда тактай кетеликчи, Азаттык анда оппозициялык партия болуп калабы? Жок. Элчи туура айтат. Эми Исаков деген өзгөрбөйт да, баягы эле жүз. Мына урматтуу ташийбини менен жолугуп, рахмат айтып келип жерде аны маккеде мактап коюп атам. Айтыңызчы, мисалы сиз азыр туура эмес кылып атат деп бийликтин иш-аракетине баа берип атасыз да? Болгон фактыларды айтып атам. Фактылар макул, ошо баа берип. Айырмасы бар. Исмаил Исакович, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына азыр болсо парламенттик шайлоонун добуш бере турган күнүнө саналуу гана күндөр калды. Сурайын дегеним, азыр Азаттык партиясы кайдан чыга калды? Дегеним, буга чейинки шайлоолордо Азаттык партиясынын аты бул жолкуга салыштырмалуу мынчалык угулган эмес эле да. Коомчулукта айрымдар партиянын ысымын сиздин ысымыңыз менен байланыштырып жүрүшөт, негизги түзүүчүлөрүнүн бири депчи. Анан ошондой болсо дагы айтыңызчы, бир топ мындай белдүү саясатчылар сап башында бара жатат тизменин. Негизги ролду сиз башкарып атасызбы азыр? Азыркы учурдабы же мурунку учурдабы? Азыркы учурда. Азыркы учурда албетте партиянын төрагасы катары мен негизги ролду албетте мен алып кетип атам. Бирок партия бул команда. Командада мен деген сөз канчалык аз колдонсо, ошол жетекчи ошончолук күчтүү болот да. Ошон үчүн биз алдыдагы кээ бир инсандарды алдыга чыгарганга аракет кылып атабыз. Ошолор да көрсүн. Ошолор да алдыга чыксын. Биз Исаков эле эмес, биз командабыз. Командабыз деп. Мына ошонун негизинде командада абдан тажрыйбалуу, билимдүү, баардык бийлик тепиштерин басып өткөн инсандар бар да. Эгерде белгилеп кетсем, биздин сап башында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн декларациясына кол койгон агабыз Медеткан Шеримкулов кетип атат. Анын арасында экинчи кыргыз жаңы тарыхындагы дагы легендарбы деп айтып койсок, эми алда сөз айтылган эмес, бир күчтүү парламент деп айтылып жүргөн, ошонун төрагасы жүргөн Акматбек Келдибек инибиз кетип атат. Арасында, то есть биз 3 муунга бөлүндүк да, улуу муун, орто муун деп туруп. Арасында министр болуп жүргөндөр бар. Айымдарыбыздан айтып койсок, Роза Акназарова, Элмира Ибраимова, Элмира Жумалиева деген, Жылдыз Жолдошева, Бөдөш Мамырова, Гүлбара Барктабасовна, анан жаштардан алып кетсек, Бактыбек Калмаматов деген инсандарыбыз, Кылыч Исламбетов, Али Азирет Аттокоров, Руслан Бектем көп да. То есть ушундай кыздарыбыздан да ошондой. Мына ушулардын бардыгы өзүнүн жүрүш турушу менен эл арасында чоң мындай авторитетке ээ адамдар, кандай жашта болбосун. Бирок өзүңүз айтмакчы, мындай негизи команда деп атпайсызбы? Эгерде футбол командасына салыштыра турган болсок, ошол команданын ичинде деле негизги мыкты оюнчулар болот. Анан бул Азаттыктагы негизги оюнчулар, чечүүчү ролду ойной тургандар кимдер? Эми мындай ошого салыштырып айтсак, албетте жанагы футболдо жанагы нападающий деп коет да, чабуулчулар, коргоочулар болот. Вот чабуулчуларды айтып кетсек, улгайган муунда мен да чабуулчумун да. Мен эч качан оборонда турган адам эмесмин. Экинчи күчтүү чабуулчубуз Акматбек Келдибеков. Жаштарыбыздан Калмаматов, Руслан Бекназаров, анан кийин Мыктыбек Арыстанбек, айымдарыбыздан айтсак, чабуулчудан. Бул Жылдыз Жолдошева, Бөдөш Мамырова, Гүлбара Барктабасовна, калгандары ошондой жана коргоочулар да. Коргоочулар. Бизде да ошондой. Ошолорду дагы ыкмалап, кээде алдыга чыгарабыз, кээде ортодо коебуз, кээде артка коюп коебуз. Элдин маанайына карап, элди мындай бизди угушуна карап туруп, биз да ошолорду чыгарабыз да. Кээ бир учурда мен дайым артында сүйлөйм. Кээ бирде мындай жетекчи деген биринчи сүйлөп коет да. Анан кээ бир учурларда мен баштап берем, кыскача, бирок калгандарына биз жана топту бергенде берип коебуз. Алар
өздерінің ойларын айтып, елді бурганга чоң салымдарын кошуп жатат бүгүн. Айтыңызчы, мисалы ушул жерде азаттыкта жана сиз санап өткөн бир топ саясатчылар албетте улуу муундагы сиз айткандай мындай өзүнүн бар эле мен деген саясатчылар амбициялары аттын башындай, бир топ учурда алардын көз карашы парламенттеби, башка жерлерде мындай көз карашы бири-бирине дал келбеген учурлар дагы болчу да. Анан азаттык ошолордун бардыгын бир казанга кантип бириктирди. Анан азыр шайлоонун алдында бул утурумдук кызыкчылыктар кийин кандай болуп кетет? Деги эле азаттыкта ушул инсандардын башын бириктирген бир терең идеология барбы? Эмне болсо? Албетте бар. Анан биз идеологиясыз эч ким алдыга жылбайт да. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз коркунучта. Мамлекеттин келечеги чоң коркунучта туруп калды. Бүгүнкү күндө бардык тараптан туңгуйка батып, кризиске капталып турган учурубуз. Кайсы тармак албаган? Экономика тармагын алба, кризис. Отун энергетика тармагын алба, кризис. Саясат тармагын албаган, кризис. Мына ушундай учурда мамлекетчил адамдардын бир гана максаты болуш керек, мамлекетти сактап калыш. Жеке кызыкчылык жок, Исаковдук, Шеримкуловдук, Келдибектики жок, башкалардыкы. Биз мамлекетти сактап калайлык деген ой менен кетип атат. Эмне үчүн? Буга кошумча бүгүнкү жаңадан кабыл алынган конституция бизди түртүп атат. Ушул кабыл алынган конституцияда бийликтин бардыгы бир адамга, президентке анын аткаруу бийлигине берилген. Мына кече жакындагы өзүнүн мыйзамдарын мына парламент алып берген, мыйзамсыз парламент, легитимсиз парламент деп кое беребиз. Ошол алып берген мыйзам негизинде айыл өкмөттөн бери шайлай турган болуп калышты, дайындай турган болуп калышты. Мына ушундай кырдаалда баардыгы бир тарапка ойт. Эгер ушинтип кете берсек, барып бир күнү жыгылат. Бул алар каалайбы, каалабайбы аракет кылат, мындай жардам бербейт да, баары жыгылат. Себеби дегенде баары кийлише башат. Аялы кийлишет, карындашы кийлишет, баласы кийлишет, тууганы, жора жолдоштору ошентип кете берет да. Мына ушундай кырдаалда мамлекетти сактап калыш үчүн ушундай гана инсандар жогорку кеңешке келип туруп тизгин тартып турган болуш керек. Ай токто. Сен туура эмес кетип атасың. Же болбосо туура нерсең биз ушу туураңы мынандай тууралап элге түшүндүрүп берелик деген максатта биз мына мамлекетти сактап калайлык деген ой менен ушундай команда бирикти. Башкача айтканда, андай болсо, ушул азыркы мамлекеттин саясатына, баш мыйзамына баштап, мындай каршылар бир партияга бирикти деп айтсак болот экен да, Жок. Анда тактай кетеликчи, азаттык анда оппозициялык партия болуп калабы? Жок. Каршылар эмес. Биз ушул жагын кабыл алган конституциянын негизинде бийликтин тең салмактуулугун жоголгон тең салмактуулугун сактап берелик. Адамдар менен, мыкты инсандар менен деп атат. Себеби дегенде ушул адамдар парламентке келсе, ушул адамдар гана бийликтин кемчилигин бетине айта алат. Духу дагы жетет, кудурети дагы жетет. Конструктивдүү сунуш айта алат. Да. Анан кийин биз айткан, эгерде алар туура болсо, биз айтып атабыз, туурасын сен колдоп беребиз. Бирок туурасында жакшы жолдорун да жакшы айтып беребиз. Эгерде туура эмеси болсо, мынагың туура эмес. Мына жолдору бар. Мына жолдорго барсак, мынандай чыгабыз, мына жол менен барсак, мынандай чыгабыз. Давай мынаны тандайлык деп туруп, биригип, аларга акыл насаат айтканга деп биз ошондой кетип атабыз да. Эгерде алар каршы чыкса, аларга макул болбосо, анда биз токтотконго токтогун, мыйзам чегинде жазага тартылганга барасыңар деп туруп, анда мыйзамдын чегинде чара көргөнгө ушулардын гана адамдардын духтары жетет да. Анан албетте мындай да, биз кайсы жерге барбайлык, кандай отурушта жүрбөйлүк, мына кыргыздардын салтына жараша тойго барасыңбы, үйүңө барасыңбы айтат, аксакал бата берип коюңуз деп турабы. Анын сурабайт, билимин сурабайт, анын тажрыйбасын сурабайт, өткөн жолун сурабайт, аксакал. Улуу, көп турмуштук тажрыйбасы бар. Биз бата алабыз, ошол аксакалдан. Мына эгерде жогорку кеңеште Шеримкуловдор келип, биз окшогон келсек, албетте азыркы балдар деле тартынат да. Айтат, аксакалдар бар, жок дегенде ушуну угуп коелук. Ушунун сөздөрү кандай болот экен деп. Мына ошонун негизинде биз ушундай команданы топтоп кетип атабыз. Анан жана оппозиция жөнүндө да. Биз өзүбүздү оппозиция деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө биз ортоңку партия деп эсептейбиз. Туурасын туура айткан, туура эмесин
туура эмес деп ага акыл насаат айтып жолун көрсөткөн. Алтын ортолукту сактаганга аракет кылат экенсиздер да, Исмаил Исакович, сиз дайыма айтып келесиз, мен оппозициянын өкүлү эмесмин депчи, мен оппозициядагы адам эмесмин депчи. Эмне ушул сөздү акыркы соңку 10 жылда мен сизден көп уктум. Оппозиция болуудан жүрөгүңүздүн үшүн алган бир окуя болду беле, же башка себеби барбы, коркосузбу? Эгерде мен корксом, анда бир дагы жолу бардык президенттин туура эмес иштерин туура эмес деп айтпайт элем. Мен дайым оппозиция деген мындай, оппозиция деген кандай бийликтин көз карашы болбосун, ошого альтернативдүү башка жолду көрсөтүп турган адам. Туурасына дагы башкача, туура эмесин да башкача, бул оппозиция деп коет. Кээ бирлер түшүнбөй, элдин башын айландырган айтып атпайбы, биз оппозициябыз дейт дагы, бирок туурасын колдоп атышпайбы? Алар туурасын колдобой, башка альтернатив жолдорун көрсөтүш керек. Оппозиция деген ошондой да, башка оппозиция бардыгына. Мен дайым айтып келгеним, мен эч качан ошондой позицияны ээлеген эмесмин. Бирок бийлик кандай туура эмес иштери болсо, мен ошол учурда чыгып туруп, көзүнө сайып көрсөткөн адаммын да. Ошон үчүн башында биз оппозициямын деп эсептебейбиз. Бирок туура эмес жолдорун, мына мисалы акыркы окуя деп коелук. Акыркы окуя жанагы Орто Токой суу сактагыч чек ара маселеси боюнча бир кыргыздын инсаны чыккан жок туура эмес деп. Бир инсан айта алган жок. Мен деген депутат айта алган жок. Ошондо баарын карап туруп, салыштырып туруп, анан мен жазып чыкпадымбы? Ушул Ташкенттеги кол койгон протокол улуттун кызыкчылыгына жооп бербейт. Муну жокко чыгарыш зарыл деп туруп, бүт обосновать этип, ал жерде бирөөнө мен катуу айткан жокмун, бирөөнү мындай урушуп жамандаган жокмун. Фактларды көрсөтүп, фактлар негизинде бул туура эмес деп койду келе, мына ушунун артында элдердин баары көтөрүлүп чыгып окугандан кийин анан бийлик дагы муну токтотконго мажбур болду. Бул оппозициябы? Бул ошол туура эмес жолун туура эмес деп көрсөткөн аксакалдык биздин парзыбыз. Бирок алар кандай кабыл алат? Алардын өзүнүн иши. Бул ирет мисалы шайлоого аттанган партиялардын ичинен жалаң гана жаштардын добушун алам деген дагы партиялар бар да. Алар бизди колдойт, жаңы муун келиш керек дегенчи. Эгерде бул жагынан ала турган болсок, Азаттыктын потенциалдуу электораты кимдер деп ойлойсуздар анда? Биз 3 муундун өкүлдөрүнөн добуш алабыз деген ниетибиз бар. Кудай мен оюнча колдойт. Эмне үчүн айтып берейин. Кээ бирлери биздин акыркы жылдардагы саясатыбыз жаштар, мына жаңы жүздөр, жаштар деп калбадыкпы? Биз ошого жаңы жүздөр келет, жаштар келет деп. Бирок анын артын эч ким ойлогон адам болгон жок да. Артын. Эгерде эгерде ушундай саясат менен кетсек, анда мындай да окуучулар мугалимди окутат деген саясат кетип атат да. Студенттер өзүнүн мугалимдерин окуткандай, ошолорду жетекчи болгондой, бул болбойт да. Себеби дегенде ошо жаштар бир нерсени басып өтүш керек. Бийлик бутактарын басып өтүш керек, турмуштук тажрыйбасы болуш керек. Анан кийин менин ордума бир мейли 35 жаштакыны азыр алып келип коюп, армияны башкарса, армияда кызмат кылбаса, армиянын кашасы эмне экенин билбесе, анын пастели эмне экенин билбесе, жатаканасы эмне экенин билбесе, мынтыктарды кандай атып, кандай ыкмалар, кандай абада кандай атышын билбесе, кимди үйрөтөт? Ошондуктан биз ушудан айрылышыбыз керек. Туура жаштарды мындай улуу муун, ортоңку муунду үйрөтүп, ортоңку муун жаштарды үйрөтүп, тепкичмен алып кетсек, ошондо биз мындай башкаруу системасындагы эң мыкты адамдарды алып келебиз да. Эмне үчүн Германия өнүгүп атат, эмне үчүн Малайзия өнүгүп атат, Сингапур өнүгүп атат, Америка өнүгүп атат, алардын карап көрсөңөр, биринчи адамдары канча жашта? Бардыгы 70-тен ашкандар. Бардыгы тажрыйбасы бар. Бардыгы бүт такшалып бүткөн, тышкы саясатты билишет. Ошо тышкы саясаттагы чоң президенттер менен сүйлөшкөндө ошондой деңгээлде сүйлөшө алат. Анан жаштар келип алып кандай? Ошого да бир мисал айтып коеюн. Көп жерде мен айтып атам да, мына 2 самолеттин учкучу, Boeing 747 деп коелук. Биринде 2000 саат учкан, тажрыйбалуу, улгайган учкуч, экисинде жаш окуп келген 10 гана сааттык учкуч. Ал учкучу кышында конгон эмес,
музда конгон эмес, дөңгөлөгү жок конгон эмес, абасы чагылга болгондо конгон учкан эмес, билбейт. А бул баарын өткөн. А бул ошо жанына отургузуп алып туруп, жанакыларды айтып, мынаны кыл деп үйрөткөндөн кийин гана жанакы тажрыйбалуу болот да. Ошондуктан биз жаңы жүз дегендерден мындай бул туура эмес иш алып барат, бул атайлап бирөөлөрдү каралаган, атайлап Кыргызстанды анга артка тартам деген адамдардын гана түшүнбөс ой пикири да. Соңку 10 жылдан ашуун убакыттан бери сиз же мамлекеттик кызматта, же парламентте болгон жоксуз да. Анан сиз үчүн бийлик деги эле саясат эмне? Адреналинби, акчабы же башкабы? Эл арасында мындай сөз бар, ошо сөзүңө жараша да. Азыр дейт, баякылар эле келатат дейт. Туура. Баяк эле жүздөр, 30 жылда эмне кылдыңар дейт. Парламенттин 80% кайра баратат. Эми ал парламент жөнүндө мен кийин айтайын. Азыркы өзү биз жөнүндө да баякылар эле силер ушул эмне кылдыңар, мына силердин жасаган ушулар деп туура айтышат. Элчи туура айтат. Баяк эле жүз, эми Исаков деген өзгөрбөйт да, баяк эле жүз. Бирок ошо баякылардын арасынан ишинен ар бирин караш керек. Ошо баякыдан ишинен мисалы Шеремкулов ким? Мисалы Аксакал жөнүндө айтсак, ал Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн декларациясына кол коюп, кагаз түрүндө Кыргызга берген адам. Кыргыздар мына колду койдук, легендарлык парламент. Ал кишинин коом билсе керек. Эми калганын алып кеткиле деп, бирок ал бийликте болгон жок да. Бирок баягынын арасында. Бул туура эмеспи? Туура эмес. Мен жөнүндө мен айтып койсо, туура. Мен киммин? Себеп дегенде, ошолордун арасынан үзөң куушту күрөшүп, жана Конституциялык сот менен соттошуп, Кыргыз элине келечек буунга мен документ калтырып койдум. Мынакей. Күч жеткен жок, добуш жеткен жок, бирок биз аягына чейин күрөштүк, бул биринчи. Экинчи, Аксы окуясында Акаевдин бийлиги элди күнөөлөйм деп, ошол жана фактыларды башкача нукка буруп атканда, оппозициянын өкүлү катары мен төрага болуп барып, комиссиянын төрагасы бүт материал топтоп, биз кайтып элдин туура экендигин далилдеп, Акаевдин бетине көрсөтүп бердик. Ай сен туура эмес саясат жүргүзүп атасың деп. Экинчи, үчүнчү, бүт чек ара боюнча Акаевден тартып, Бакиев, Атамбаев жана башкаларынан бери кийинкилерден бери туура эмес иштерин туура эмес кылып атасыңар. Мына документтерди негиздеген иш алып баргыла деп бүгүнкү чейин акыры мына жөнгө салган адам катары айтып берейин. Ошону менен бирге Кыргыз армиясын түптөп башында бүгүнкү мыйзамдардын дээрлик көпчүлүгү коргоо министрлиги жана куралдык күчтөр мен жазган мыйзамдар. Мына мыйзамдарым иштеп атышат. Ошол үчүн бир мисал, илгери Акаев учурунда жанакы кызматты 1 жылга кыскартайын деп жазган 2 жыл күрөштүм. Мени кандай гана жаманатты кылышпады. Кандай гана КТРдан, ЛТРдан беришип, Исаков билбейт экен, генерал ушуп болуп туруп 1 жылда кантип таярласын деп жаманатты кылышып чыгып, бирок ага моюн сунбай, алар менен таймашып отуруп, Акаев ученый адам экен, билимдүү, ал акырында түшүнүп, макул болуп колду коюп берди, өткөрүп берди. Мына менен кийин орустар өттү, менен кийин казактар өттү. Иштеп атышат да. Ошон үчүн ошолордун ичинен биз бир дагы элди уят кылган эмеспиз. Түшүнүктүү. Ошондо саясат сиз үчүн эмне? Бийликпи, акчабы же адреналинби? Бир сөз менен айтыңызчы. Эгерде акча болгондо, мен бүгүн менде жок дегенде дворецтер болот эле, менде жок дегенде бир чоң бизнес болот эле, демек акча эмес экен. Туурабы? Бийлик десе мен анда бардыгына хоп сиздер абдан туура ушундай кылып атасыз десе, мен дайыма бийликтен кетпейт элем. Мен бир гана нерсе, бул эл үчүн кызмат кылган адаммын. Бизди армияга барганда 18 жаштан тартып бизде айткан, эл үчүн кызмат кыласың, керек болсо жаныңы бересиң деп ант берген адамбыз. Мына ошол принцип менен өскөнбүз, чоңойгонбуз, жаштарды тарбиялаганбыз, бүгүн дагы ошол принцип менен жүргөн адаммын. Коргоо министри катары бир топ үзүрлүү иштедим деген ойду айттыңыз да. Негизи бир топ эксперттер Кыргызстанда коргоо системасы бул өзү мамлекеттик институт катары калыптанбай калды, чабал абалда дейт да. Эгер мен жаңылбасам, сиз коргоо министри болуп 2 жолу иштедиңиз, бир топ убакыттан, 3 жылдан, 4 жылдан иштедиңиз. Толук реформа жасап үлгүрдүңүзбү же ошол реформага жасаган болсоңуз, сиз өзүңүз бүгүн канааттанасызбы? Мен да кайталап коеюн. Ошол армияны түзгөн адам катары, ошол армияны кыргыз тилине которгон адам катары, министр катары
ошол учурдагы биздин бюджеттин негизинде, акчанын негизинде бир топ алга жылдырган адам катары мен эч качан мындай эл арасында уят боло албайм да, уят болбойм. Себеби дегенде биздин конкреттүү иштерибиз бар. Жатаканаларды, ашканаларды, жүрмөн даярдыктарды баардык тараптан мындай кыска мүнөтчө дүркүрөтүп алып чыкканга биз жетиштик. Тилекке каршы көп убакыт иштебей кетип калгандан кийин кайтып артка кете баштаган. Кайтып келип дагы алып чыктың, кеттиң дагы ошондой алып келгенде, ошондуктан эми куралдуу күчтөр түптөлгөн жок деген бул туура эмес. Куралдуу күчтөр түптөлгөн. Анын өзүнүн структурасы бар, анын жетекчилери бар. Бирок куралдуу күчтөрдүн акыбалы кандай деген суроо бул башка суроо. Ал мунун бардыгы мамлекеттин бюджетинин негизинде айтылат. Ошол учурда мамлекеттин бюджеттен акча албай туруп, өзүбүздүн ички акчаларды чогултуп ушундай жасоо бул чоң эрдик да, муну түшүнгөн адамдар айта алат. Түшүнбөгөндөр айта албайт. А калганы мамлекет өзү ошончолук деңгээлде бериш керек. Жаңадан казарма салыш керек, жаңадан жатакана, ашкана, жаңадан куралдарды алып келиш керек, жаңадан жана күйүүчү майларды алып келиш керек. Эми бүгүнкү экономикалык состояниябыз, бүгүнкү акыбалыбыз андайга жол бербейт. Демек, биз ушундай кризистик абалда бул тармакта дагы турабыз дегенди мындай айтканга айтсак туура болуп калат да. Башкача айтканда, ошол кезде мындай мамлекеттин бюджетинин чама чаркына жараша сиз реформа жасай алдым деп ойлойсуз, да? Албетте, чоң иштерди аткардык да. Бир топ президенттер менен, дээрлик көпчүлүгү менен иштештиңиз. Кызматта жүргөндө Сооронбай Жээнбековду колдоп, ал кишинин актыгына, ал кишинин тазалыгы жөнүндө баймабай айтып жүрдүңүз. Ал бүгүн интернет ресурста андай пикирлериңиз турат. Убакыт өттү, азыр 1 жыл болду жаңы бийлик келгенине. Бул президент тууралуу кандай ойдосуз анда? Азыркы президент тууралуу? Ишмердүүлүгүнүн ийгилик, кемчилиги кайсында болуп атат? Кемчилик көп. Өтө көп. Эң чоң кемчилиги бул инибиз команда топтой албай атат. Кадрларды тандай албай атат. Эң чоң кемчилиги кадрларды. Эң чоң кемчилиги тегерегиндеги кээ бир 200-дик кошоматчы жана башкаларды уккандар болуп атат. Эгер айтсак да, мында ачыгын айтсак. Мына ошонун кесепети азыр өздөрүнө тийип атат. Эң чоң кемчилиги. Андан башка ошол тажрыйбалуу адамдарды топтоп туруп, ошонун негизинде ар бир тармакты иш алып барганга булар кудурети жетпей атат. Ошол эле чек ара маселеси боюнча именно чек ара маселелердин бардыгы, БКЧКнын болгонун бардыгы ушу туура эмес жүргүзгөн саясаттын кесепетинен болуп калганы бул ачыктан ачык. А эгерде команданы топтоп, тажрыйбалуу, билген адамдарды топтоп ошонун негизинде анан мындай да илимий жактан дагы булар консультация алыш керек да, илимий жагы кандай ар бир тармактан. Ошолорго да басым жасаш жок да андайлар. Мына көрүнүп турбайлы. Ошонун кесепети мына бүгүн эмне болуп атат? Көмүрдүн үстүндө туруп, көмүрүбүз жок. Биздин көмүрдүн Кыргызстандагы жалпы запасы эми ар кандай цифра эң башкысы 8 миллиард деп коет, 6 миллиард ошондой да. Эми ортосуна 6 миллиард деп алсак, бул 300 жылга жете турган көмүр. Ар бир райондо көмүр бар. А бирок элибиздин бүгүнкү күндө көмүргө болгон муктаждыгы айтып болбойт да. Мына президент чабалдыгынын кесепетинен ал айтып атат, болбойт, 3000 сом болсун деп бир жерге киргизип койду. Президентибиздин жанакы сыйкырчынын палычкасы барбы? Бүгүн 3000, эртең караса 4000, бүрсү күнү 10000. Бул система иштеш керек. А эгерде адам иштей баштаса, бул эртедир кечтен анын артында чоң нааразычылык болот. Мына азыр 3000 деп койдубу? Бирок эч ким эсептеген жок. Ошол кара кечеден алып келген КСМдин баасын, шопурлардын алып келген кыйынчылыгын баардыгын эсептеп келгенде мындай реалдуу андай болбойт да. Себеп дегенде баа кымбаттабады. Эгерде 1% күйүүчү май кымбаттаса, 6-8% калган товарлар кымбаттайт. Туурабы? Аны ошол негизинде ал андай айтыш керек эмес болчу. Ал наоборот алып келгендерди көбөйтүш керек болчу. Көбүрөөк иштегилеген, кыргыздар кара кечеден алып келгилеген, таш көмүрдөн алып келгилеген, сүлүктөн алып келгилеген, атаандаштык болуп турган өздөрү түшүрсүн деген саясатты жүргүзгөндө гана иш болмок да. Мына бир эле мен тармакты айттым, башкаларын айтпай. Ошондуктан
Эми жакшы жагын айтып коелук. Эки жагы да бар да. Жакшы жагы бул кумтор маселеси боюнча. Мен кумтор маселеси боюнча дайыма улуттун кызыкчылыгын иштесин деп келгем. Атамбаев учурунда улутташтыруу боюнча мыйзам жазган адаммын, бирок мени мыйзамды кабыл албай коюшкан, карабай коюшкан. Аны жакшы билесиңер. Ал мыйзамда эле турса керек. Бүгүнкү күндө ушул гана тармакта ишин жылыганда иш алып барып атат. Бирок эгерде ушундай теппен алып кетсе, бул тараптагы жакында мүмкүн минус алып келиши ыктымал. Ал үчүн бир гана жол улутташтырыш керек. Булар улутташтырбай башкача нукта алып иштеп кетип атышат да. Бирок аракеттери бул жакшы жак. Муну биз колдого алабыз. Муну кайтып бирге бир муштумда болуп биригип биз кайтып сактап калганга аракет кылышыбыз керек. Өлкөгө демократия керекпи же сиздин оюңуз боюнча мындай катуу бир кишинин мындай бекем тартиби керекпи? Өзүңөр кандай ойлойсуңар? Мен эми журналист катары сизден сурап атам. Мен өзүм ошо журналист катары сурап атам да. Мен айта албайм бул боюнча. Мен эми азыр эксперт эмесмин да, азыр журналисттин ролундамын. Эгерде биз авторитардуу мамлекет курайлык десек, анда жанакыдай камчы керек. Эгерде биз элдин эркин өсүшүнө жол ачып берелик, эркин ойлосун, эркин бассын, эркин жасаганга умтулсун деп эркиндигин качан гана адам эркин болгондо адам көп жакшы нерселер чыга баштайт. Анда ыр чыга баштайт, жаңы бир нерселерди ойлоп таба баштайт. Эми ар кандай да, ар тармакта. Ошондуктан демократия бул адамдардын эркиндиктерин, укуктарын камсыз кылыш. Тилекке каршы бүгүнкү алынган конституция жана кийинки алынган мыйзамдар бизди ал тараптан башка тарапка буруп атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Бул туура жакшылыкка алып барбайт. Муну кандай мисалдар менен айта аласыз? Мисалда толуп атат. Мына азыркы эле шайлоо үчүн айтып берейин. Алыска барбайлы. Шайлоо. Студенттер, мугалимдер, врачтар, кызматкерлер баары билимдүүбү? Бирок бир дагы билимдүү адамдын катышына Садыр мырза өзүнүн конституцияга карама каршы келген указы менен чектеп койду. Катышпагыла, катышканыңарды жумуштан алабыз, же болбосо жазага тартабыз деп. Бул эми баягы административдик ресурс болуп кетпесин деген ойду белгилеп атса керек. Жок, мына студенттер каяктагы административдик ресурс? Жок, студенттер каяктагы, ал эмне бийликтеби? Катардагы мугалим эмне каяктагы ресурс? Катардагы мугалим. Эгерде директор болсо бир жөн. Бирок алар базар күнү, 6-чы күнү жумуштан бош күнү келип укканга мүмкүнчүлүк болуш керекпи? Демек, азыркы бардык партиялардын программаларын билимдүү адамдар тандап, ай мынабысы жакшы, мынабысы жаман деген адамдардын баарын бир казанга тыгып, капкагы жаап таштады. Убагында ушул талкуу жаратып атканда эмне үчүн мисалы парламентте эместер деле, мисалы сиз сыяктуу адамдар сунушун, шайлоо системасы боюнча сунуштарын айтышкан жок, коомдук талкууга чыгарып мисалычы? Өзүңөр карасаңар, качан мыйзамда булар чыгарышты? Шайлоонун алдына чыгарышпады. Мына парламенттагы, азыркы парламентте бул өзү нелегитимный парламент. Эч ким легитимдүү деп айта албайт. Нелегитимный парламент, сабатсыз адамдар, ошодо отурган сабатсыздар, коркоктор, кошоматчылар, мына ушуну алып келип берип коюшту. Анда легитимдүү эмес парламент кабыл алган мыйзамдар дагы легитимсиз, мындай жараксыз болуп калабы? Келечекте жараксыз болуп калат. Келечекте баары иликтенет. Биз иликтебесек да кийин бирөө алып чыгат. Себеп дегенде мындай да, эгерде биз мыйзамдуу өлкөнү курайлык десек, мыйзамды негизде жашайлык десек, бир тартип болсун, бир стандарт болсун десек, ошого баары баш ийишибиз керек да. Анан кийин конституцияда жазылып турат, ай депутаттар болгону 5 жыл гана шайланат деп. Анан мөөнөтүн узартуу деген эч жерде норма жок. Демек буларга ал иштебейт. Эгерде жанагы конституцияны кабыл алып аткан референдумда булар кошуп койгондо, ушул парламенттин мөөнөтүн дагы жаңадан келгендерге чейин узартабыз деген бир пунктты киргизип койгондо, анда актанса болот эле да. Ай, мына өттү, эл колдоп берди деп. Анда баарыбыз деле ынанат элек. Себеп дегенде ал туура жол болуп калмак да. Бирок аны жасабагандан кийин бул ушундай болуп калды. Мыйзам жок. Анан мыйзамсыз нерсени мен кантип мыйзам деп айта алам?
Эртең менин балдарым, муундар, башкалар айтат, ey Исаков, дайыма сиз ушу мыйзам деп жүрсүң, мунаны эмнеге мыйзам деп атасыз деп бирөө чыгат да. Ошон үчүн бизди капа болобу, жаман көрөбү, куугунтук жасайм дейби, биз болгон чындыкты айтышыбыз керек да. Элге түшүндүрүшүбүз керек. Ай, туура эмес болуп атат, оңдогулагын деп. Ошондуктан жанакы талкуу болбой, кече жакында эле булар кетээрдин алдында, шайлоонун алдында уруп атышпай бардыгын. Өздөрү окушкан жок. Парламенттин сапаты жөнүндө мындай канааттанбай турганыңызды байкап жатам, туурабы? 7-чи чакырылыш эми бул аралаш система менен партиялык бир аз бөлүгү бир мандаттуу округтан келген атат. Ушул система келечекте сиздин оюңуз боюнча өзүн актайт, мындай деңгээли мыкты парламент куралат деп ойлойсузбу? Деги эле ишенесизби? Азыркыбы? Эми 7-чи чакырылыш. Сиздер эми? Албетте, эгерде жанакыдай тажрыйбалуу адамдар келсе, кандайдыр бир өзүнүн салмагы менен, өзүнүн билими, тажрыйбасы менен тең салмактуулукту сактаганга мүмкүнчүлүк алат да, кандайдыр убакытка чейин. Бирок ушул мыйзамдагы бүгүнкү келгендер баары мындай сапаттуу болот деген менде ишеним жок. Эмне үчүн? Мына 36 деп биз жана эмоция калтырып койдук да. Мен айттым эле 36, мына 36 болду, 36 бир мандаттуу. Эми ошо бир мандаттуулардан койгондордун тизмесин биз карап көрдүк да. Карап көрсөк, эми жаштар, бизнесмендер анда келишти да. Бирок булардын баары келгенден кийин өзүнчө эми кээ бирлер жана партиянын желегин жаманап алып, чапанын кийип алып, өзү билдирбей келип атпайбы? Ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн себеп дегенде элге убада берип койду да. Убаданы аткарыш керек да. Аткарыш үчүн ошол жерден бөлүнө баштайт. Анан бийлик эмне кылат? Бийлик булардын бардыгы жанакыдай иш козгобойт, кээ бирине өзүнө ыкма алып алган 10 күн ишке чыкпасаң кетесиң деген норманы киргизип коюшкан. Негизи ушул система менен барыштын өзү туура беле, ошол туура эмес. Демек сиз бул система менен барышты колдобойсуз. Туура эмес. Парламентаризм керек, сиздин оңуңуз. Мен өзүм ушул конституцияны кабыл алып атканда, ушуга ой пикирими чоң статья жазгам. Окусаңар керек. Эгер окубасаңар окуп койгулагын да, окусаңар мына көзүңөр ачылат. Мен ошондо ушул системаны абдан мындай критикалап, анан кандай жол менен кетиш керек айтып чыккам. Анда эмне сиз бул система менен баратасыз, эгер аны колдобосоңуз? Өтүп калгандан кийин эртең эле парламентке барышпы, же кандай? Аралашып туруп ичине оңдошуң керек да кийин. Кийин биз барып ушуларды оңдойлук деп кетип атабыз. Мен ошондо жазгам. Эгерде эл ушундай каалап атабы, бир мандатты мейли болсун, бирок менин сунушум боюнча 95 деп жазгам. 95, анын 30%, анан жанагы бизде параллельный реформа, аймактык реформа жаса деген биздин концепциябыз бар. Илгери билсеңер бул эми канча жылдан бери эле айтылып келатат? Ооба, жок, ошону конкретно жазган 3 эл адам. Исаков башта турган, Равшан Жээнбеков, Бөдөш Мамырова и Өмүрбек Абдрахманов. Биз төртөөбүз ошолорду изилдеп чагып атайын чыгарганбыз да. Ошондо айтканбыз, аймак примерно 20-21 аймакка биз ирилештирели райондорду. Ошол негизинде ошол аймактардан бирден чыккандай дегенде 30% деп ошого мен жазганмын да. Бирок ошол 30%-ти дагы партия чыгарсын. Мына партиянын бир мандаттуу жөнүндө ал жерде сөз жок, Жок, бар. Бирок аны партия чыгарсын. Мына партиянын съезинде биз бир мандаттуудан мыналарды чыгарабыз деп ачык эле, азыркыдай жашыруун эмес. Ачык чыгарып, алар кийин өтүп келгенден кийин ошо партиянын курамына кирип, партиянын программасын, партиянын жана элге берген убадасын бирге аткарылсын деген болгондо, булар азыр өздөрүнчө чыкты. Демек, жанакы 36 өзүнчө партияда кошумча болуп калды да. Исмаил Исакович, чек ара маселеси жөнүндө сурагым келип атат. Бул темада сүйлөшүп, талкууласак өтө узун, мындай көп полемикага барууга туура келет. Бийлик бир топ жагынан кыргыз, өзбек, кыргыз, тажик чек арасында жанагы делимитация, демаркация иштери аягына чыгып калды деп атат. Бирок ошол эле учурда коңшу өлкөлөрдүн айрымдары бизге мындай кыр көрсөткөндүгүн жөө эле кантип ишке ашырып атат. Деги эле бийликтин бул аракети сизди канааттандырабы, жокпу? Жок. Эмне кылыш керек анда?
Канча жылдан бери, мына 30 жыл болду, мурунку бийлик 30 жылдан берки көйгөйдү мына азыркы биздин шыбагыбызга туура келди деп бийлик айтып жатат. Ал учурда сиз деле Коопсуздук кеңешин жетектедиңиз, коргоо министри болдуңуз. Ушул көйгөйдүн мындай кухнясында, ашканасында аралашып жүрдүңүз. Аралашмак турсун, ушуларды чечип жүргөн адам, иликтеп жүргөн адам. Биринчи, экинчи. Мен бардык президенттерге ушу чек ара маселесин кантип чечүү жолдорун көрсөтүп жүргөн адаммын. Анда тем более орусча айтканда. Бардык президенттер эмнегедир жаңыдан чыгып атканда макул, чыккандан кийин өзүнчө кеткенге аракет кылышат да. Бизде бир эле жол бар. Мен дагы кайталап коем. Канча жолу статьялар жаздык, канча жолу президенттерди өзүнө жек айтып, урушканга чейин бардык. Акыркы мына компромат Орто Токой боюнча жазганда да ошолорду мен жазып чыктым. Бир гана жол бар, мыйзамдуу жол. Ал Союз тараганда, жок, Союз тараганда, жанагы биз эгемендүү алгандыктан, бардык эсен өлкөлөр алганда, биз келишимдерди түзгөнбүз. Эл аралык келишим. 3 декларация бар. Ал Алмата деп коет, Минск деп коет, Москва деп коет. Андан башка өзбек туугандар менен мындай вечная дружба, түбөлүк достук деген келишимдер бар. Тажикстан менен башка келишимдер бар. Ошонун бардыгында бирден статья жазылган. Ошол Союз тарагандагы аймакты, чек араны биз ошону тааныйбыз, бузбайбыз, ошону бузбаганга кепилдик беребиз деп бекитип, эчек эле биз бекитип алганбыз. Союз тараганда биз ээлеген аймагыбыз, чек арабыз болгон, конституциябыз болгон, анда да бекитилген ошо нормалар. Анан ошонун алкагында чечкенин ордунда эмнегедир жанакы жарым сабатсыз адамдарды алып барып алып тияка, ошо президенттер, алар өз билгенин түшүнбөй, тияк айтат өзүнүн кызыкчылыгы үчүн сынап көрөйлүк деп. Мисалы да, айтат 24-чү келишим менен барайлык. Жок, анда булар айтат 55-чи менен барайлык деген, ошентип отуруп туруп туура эмес кеткен жолдор бар да. Мына бардык бир гана ошонун негизинде иштейбиз, биз тактайбыз. Бир гана нерсе жана шахматты болгон мына лелек тарапта бар. Ошо шахматты болгон жерлерде гана үйлөрүн же буяка калтырабыз, же мында кылабыз деген гана саясатты жүргүзгөндө эчак чечилмек эмес. Анан күпүлдөп эле, жок мен мынаны мен буяка алмашам, мен мына жарымын бердим, анан жарымын мында берип атат деген саясатты жүргүзсө ким макул болот? Мына азыр ошонун негизинде акырында дагы ушу чек ара боюнча айтып жазып, мына урматтуу Ташиев иним менен жолугуп, ал анан кийин ага дагы бир мен түшүндүрүп айтып, анан акыркы анын пресс-конференциясында мен үчүн ага ынандым, рахмат айтып келип жерде аны кээде мактап коюп атам. Ушундай артка кеткенин, өзүнүн кемчилигин моюнга алып, ушундай кеткени чоң бул дагы эрдик деп. Ал ошондо айтты, биз Союз тарагандагы эл аралык келишимдердин негизинде гана иш алып барышыбыз деп, муну өзүңөр уктуңар, карап көрсөңөр болот интернеттен. Бул демек биз кандай бизди жаман көрбөсүн, кандай бизге асылбасын, туура нукка салып койдук деп айтканга өз негизибиз бар. Ошондуктан чек ара маселесин бул дипломатиялык жол менен чечиш керек. Качан чечилет, аягына чыгат? Ал үчүн күчтүү дипломатия болуш керек. Бизде жок, жетишпейби? Ал үчүн күчтүү бири-бири менен бирин сыйлаш керек, урматташ керек. Тияктын президентин биз мындай жамандашыбыз керек. Интернетте карап көрбөйсүңөрбү? Карасаңар, эми мен айта албайм да. Ар кандай сөздө ошентип отурсак алар келбейт да. Бардык дагы согуш бул мына столдун үстүндөгү сөз менен, переговорный процесс менен, тынчтык менен чечилип келгенде, ошондуктан мунун жолу тынчтык, авторитеттүү адамдарды салып, ыкмалап толуп атат. Ошондо гана чечилет. Себеби дегенде кылымдар бою жашаган эл менен кылымдар бою жашайбыз. Бийлик келет, кетет, эл калат. Ошону эске алып аракет кылыш керек да. Чек ара маселеси саясий эрктин негизинде чечилиш керек экен да, анда. Андай болсо бул көбүрөөк президентке байланыштуу. Бул жерде эми эл өкүлдөрүнүн миссиясы жок дейм. Алар эмне болуш? Почему эл өкүлдөрү ошо мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат да, ошолорду көзөмөлдөйт. Вот конституциянын нормалары бар. Чек ара бүтүн, кол тийгиз деп. Кол тийдиң, бийлик жооп бериш керек. Себеби ал ошо аткаруу бийлиги мен кол тийгизгем деп ант берип чыгышты. Бирок ошондой болуп атабы? Мына ошондуктан жогорку кенештин тиешеси бар. Эгерде жогорку кенеште, вот мурун мен депутат болгондо ар бир комитемеде протоколдорун изилдеп туруп, ошо боюнча
комитеттин жоопторун берип, мынаң туура, мынаң туура эмес, артка кайт деп жүргөн адамбыз да. Президент чече алабы азыр? Албетте, муну эрк президентте болуш керек. Президент өзү чече албайт. Ал президент менен барып, азыр. Президент, эки президенттин экөө мындай мамилеси абдан жакшы болуш керек да. Эгерде коңшулар менен сен канчалык жакшы болсоң, чай ичип жүрсөң, урматтасаң, туулганыңды куттуктасаң, жакшы мамиле кылып жүрсөң, любой маселе чечилет да. Туура. Мына ошондой деңгээлге жеткенден кийин калгандарына оңой болот. Регионализм маселеси жөнүндө сурагым келет. Адатта бул жагдай көбүнчө ушундай саясий өнөктүктөрдө, шайлоонун алдында курчуйт. Аны менин байкоомдо, мүмкүн мен жаңылышам, карапайым эл биздин ишибиз деле жок. Мына сизге окшогон саясатчылар ушул нерсени көбүртүп, бабыртып, кандайдыр бир деңгээлде мындай бир кульминациясына алып келип коюшат да. Ушул жагдай бүгүн мындай курч эмеспи? Кооптонууга негиз жокпу? Өзүңө суроо. Биз качан ошону курчутуппуз, айтып берчи. Саясатчылар эми сиз деген жокмун, сизге окшогон саясатчылар. Бизге окшогон. Көп учурда эле ушундай саясат мындай шайлоолордун алдында башталат да. Кантип? МПГде бир минимум айталы популисттик көз караштар менен, мисалы минимум бул. Максималдуу башка дагы мындай аракеттер менен. Дайда. Азыр бул маселе жокко чыгып кетип атат да. Мурун болгон. Себеби дегенде муну баштаганда президенттер болгон. Кимдер, кайсы президенттер баштаган? Бул Акаев мырзадан башталган да. Баардыгы жүргүзгөн ушуну. Ошодон баштаган да. Бирок ошол сепкен үрөн өнүгүп өсүп чыкты. Ал кайтып ошо үрөнүн дагы төгүп, дагы көбөйдү. Бирок бүгүн бул маселе өздөн өзү кетип атат. Себеп дегенде карым катнаш, мындай кыз алуу, куда сөөк деген түндүк, түштүк уже аралашып мынтип калган. Азыр каяка барбайсың? Ооба, карапайым эл ошентип эле жашап атабыз. Ошондон бул маселе өзү кетип атат да. Кетип атат. Бирок кээ бир учурларда саясатчылар, жанакы айткан саясатчылар, алар аны ойлобой туруп, башка нерсени айтканды эл ошону кээ бир атайын ошол адамдарды жаманаттуу кылыш үчүн көрсөтүп атышат да. Мисалы, кече жакында, кече биз жыйында болдук, сөз чыгып кетти. Айтып атат, мына чүйдүн кадрлары жок, баары талкаланды деп. Ким айтып атат? Эми айтылды да. Бир жагынан туура. Биз мына ушул чүй өрөөндө турабыз да. Чүй өрөөндө тургандан кийин бул кадрлардын бул жердин кадр ушул жерди жакшы билишет. Ушул жердин өсүшкөн баардык шарттар аларга өтө жакшы белгилүү. Эмне үчүн кадрлары болбош керек? Мына ушундай нерсени айтса, алар сразу башка жака бурат дагы, мына булар травалисттер, булар мынтип айтып атышат, бул туура эмес. Себеби дегенде ошол кадрлардын артында башка кадрлар өсөт, үлгү алышат. Мен ушул жерден үйрөндүм. Допустим, Союз учурда айтып коелук. Союз учурда эки адамды Кыргызстандын армия тараптан эки адамды үлгү көрсөтүшкөн. Номер 1 бул генерал Субанов. Вот мына силердин Субанов деген адамыңар бар. Ушундай деңгээлге жетти, ушундай сонун деп кукла кылып көрсөтүп койчу. Экинчи Исаков. Вот Исаков мынандай жетти, ушундай деп. Болду, онун башка жок. Калгандары комиссариаттарда, тиякта, буякта мындай ылдыйкы кызматтарда да. Ошонун негизинде тияктын саясат менен ар бир региондун биз кадрларындагы элдин жашоо турмушу себептен алар жакшы билет да. Биз мына ошолорду да билиш үчүн региондорду дагы эсепке алып жүрүшүбүз керек да. Калайбыз, бул регионализм эмес, бул трайбализм эмес. Бул ушул региондун өнүгүшүнө, элинин мүндөсүнүн мындай жооп бергенине, барып ошолор менен сүйлөшкөндө булар өздөрүн жакшы түшүнөрсүн деген ой менен ушундай кетет да. Мына ошону биз туура эмес пайдаланып алып, анан кийин көрдүңөр, бөлүнүп атат деп айтылат да. Ошонун негизинде мен айтам, саясатчылардын атайлап регионго бөлөйүн деген бир саясатчы мен өзүм көрө элекмин, уккан деле жокмун, бирок башындакын айтып бергем. Жанакы сөздөрдүн чыкканын негизинде кээ бирлер айтып атат, сен трайбалист. Вот, допустим, эгерде мен мына Ош областынан эч ким жок, мен үчүн жок деп кыйкырып койсом, эртең бул жерден баары чыгышы ыктымал. Көрдүңбү, Исаков трайбалист. Эмне үчүн эле ушуну айтып атат деп.
Бирок биз элдин санын, элдин ой пикирин эске алышыбыз керек да, саясатчылар. Туурабы? Мына азыр бир топ партиялар аймактарды кыдырып жүрөсүздөр. Анын ичинде сиздердин Азаттыктагы эл менен жолугушууларды байма-бай өткөргөнгө аракет кылып жүрөсүздөр. Элдин, жалпы элдин маанайы бүгүн кандай? Элди азыр эмне ойлонтот экен? Кайсы көйгөйгө биринчи мындай кабыргасы кайышып турат? Бүгүн бардык тарап, бардык жерге биз эми көп кыдырдык да. Бардыгынын ою бул эмне? Бүгүнкү көйгөй, бул кандай көйгөй? Баанын кескен өсүшү. Кымбатчылык. Жумуштун жоктугу. Мына бизде 1 миллиардтай мигранттарыбыз Россияда, Казакстанда жана башка жерде жүрүшөт да, 2 миллиардтай доллар бизге берип атышат. Алар балдарын таштап коюшту, ата-энесин таштап кетишти. Эмне негизинде? Мына өзүнүн абасын жуткусу келет, суусун ичкиси келет, баласын көргүсү келет дегендей да, бунун бардыгы жана жумуштун жоктугу. Эмне үчүн жумуш жок? Себеби дегенде туура эмес жүргүзгөн саясаттан. Биз өзүбүздүн ички өндүрүштү колдомой сайын, өндүрүштү өнүктүрмөй сайын бизде дайым ушундай боло берет. Жумушсуздук да болот, бюджетке акча да түшпөйт, пенсия пособие да болбойт. Мына ошондой да. Кроме того, андан башка бүгүнкү күндө адамдарды дагы кооптонткон бул адамдардын укугунун чектелиши болуп атат. Мен айтып бердим жанакы чектелүү боюнча. Анан мыйзамдарды тебелеп десем өзүм билемдик болуп атат. Соттун чечимисиз бирөөлөрдү күнөөлөп кустурган дагы бул дагы көптөрдүн көйгөйүн көп билимдүү адамдарды ойлонтуп атат да. Айтыңызчы, мисалы сиз азыр ушул бир топ мындай мыйзамсыз иштерге барып атат, туура эмес кылып атат деп бийликтин иш-аракетине баа берип атасыз да. Болгон фактыларды айтып атам. Фактылар макул, ошо баа берип. Айырмасы бар. Айтып атасыз. Биз конкреттүү фактыларды айтып атабыз. Айтып атасыз, бирок ушуну сиз мындай публично эмес, анткени бул биздики дагы публично маек болуп атпайбы? Жеке жолугуп айтып көрдүңүзбү? Эгер айтып көрсөңүз, алардын пикири кандай болду? Мисалы, президенттин өзү менен жеке жолугуштуңузбу, жокпу? Мен президент менен бир жолу жолугуштум. Ошону жасап аткан Камчиним Ташиев менен бир нече жолу жолугуштум. Бир нече жолу жолугушта күбөлөрдүн көзүнчө ушуларды айттым мен. Реакция? Айттым. Туура эмес кылып атасыңар. Мунун баардыгы эртедир кечтир кийин сот менен кайтып булар өздөрүн төлөтүп алат деп. Реакция кандай болду? Эгерде реакция положительный болгондо, анда кийинки мен айткандан кийин баягы соттун чечимисиз кустурбайт эле да. Значит, реакциясы башка. Ошол учурдагы, сиз айткан учурдагы жоопту сурап жатам. Эми аны айтсам кичине туура болбой калат. Бирок биз бетин айттык да. Айттык. Алардын эми жообун силер өзүнөн сурасаңар жакшы болот да. Эмне деп жооп бердиңиз эле деп. Бирок менин күбөлөр бар. Түшүнүктүү. Консолидация жөнүндө сурагым келип атат. Мисалы, чындыгында азыр ушул имиш дейт деген нерселер кээде бизди карапайым элди аябагандай чарчатып жиберет. Шайлоо тынч өтсө экен, бир саясий күчтөр өзүн гана эмес, бул мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калса экен деген ойду ар бирибиз ойлоп атабыз да. Анан ушундай учурда оппозиция дагы, бийлик дагы мындай бир күчкө, бир муштумга биригиши керекпи? Эгер бириге алабы дегеле, азыркы шартта, азыркы саясий кырдаалды эске алганда. Туура, мен башында айтпадымбы, бүгүнкү кырдаал өтө опурталдуу, коркунучтуу деп, туурабы? Айтып жатасыз. Аны баса белгиледим да, дагы айтылап коеюн. Мына ушу бүгүнкү кырдаалды мыйзам чегинде стабилдештирүү бир гана жолу бар. Башка жол жок. Бул бийлик өкүлдөрү азыркы шайлоого кириш керек эмес. Бийлик ушу жогорку кеңешке азыркы Азаттык партиясынын курамындагыдай адамдар келгенге шарт түзүш керек да. Мына ошолор гана мыйзамдын чегинде жанакыдай тең салмактуулук сактап, балансты сактап, анан кийин алдыңкы жылганга мүмкүнчүлүк алат. Ансыз дагы айтып коеюн. Эгерде дагы эле бир тараптуу болуп калса, баары эртедир кечте жыгылат да, туура болбой калат. Именно биздин партия айтып атабыз, бир гана жол калды, урматтуу шайлоочулар. Бир гана жол, ушундай адамдарды алып келгиле, акыл айта турган, коркпой турган, көрсөтө турган, керек болсо жана акылын асат айтып мыйзам жазып бере турган адамдар келгенде гана ошондо биригебиз. Экинчи тарап бийлик. Мына ушуларды кабыл алыш керек да.
ачуу болсо да кабыл алып да туура, эгерде мен аяк мөөнөтүнө чейин иштейм десем, бизге ушундай адамдар керек. Мүмкүн алардын айткандары жакпастыр, иногда жакпайт, жакшыл, чынчыл эч качан жакпайт. Туурабы? Жакпаса дагы ушуну карайлык дагы отуруп алып туруп кеңешейлик, өзүбүздүн сунушту айтайлык, алар айтсын, анын ортодон бир чечим чыгарайлык деген саясатты булар дагы алып кетсе, ошондо биз бүгүнкү акыбалды мындай оңоп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар дагы эле. Мен ушу бийлик жана эки неме дагы ошол акылымды дагы айтат элем. Ай инилер, ушулар дагы ойлогулагын. Ошондой кылсаңар гана мындай баарыбыз бирге чогулуп, ынтымакта, бирдикте биз мамлекетибизди жөнгө салганга мүмкүнчүлүк бар. Себеп дегенде арабызда тажрыйбалуу бардыгын өткөн, экономиканы өнүктүрө турган жигиттерибиз бизде кетип атат да. Мына ошондо гана азыркы маселелердин баары мындай оңуна келет. Эгерде мурункудай болуп, азыркылар улантып, биз баягы келгенбиз, талкалайбыз, каалаган жасайбыз деген саясат кылса, анда бизди кагылыш гана күтүп турат. Андан башка жол болбой калды. Соңунда анда сиз электоратыңызга кандай каалоо тилегиңиз бар? Урматтуу кыргыз элим, бүгүн чындыгында Кыргызстан абдан коркунучтуу абалда турат. Бардык тараптан кризис каптап, туңгуюкка баткан учурубуз. Мына ушундай кырдаалда алып чыгуу бир гана сиздин колуңуздарда. Ал Азаттык партиясынын курамындагыдай адамдарга добуш берүү. Ушундай адамдар келгенде гана азыркы туңгуюктан дагы, кризистен дагы алып чыкканга мүмкүнчүлүк ачылып, азыркы бийлик өкүлдөрүнө дагы жардам бергенге, акыл айтканга, насаат айтканга мүмкүнчүлүк алат. Мен ишенем, Азаттык партиясына добуш бересиздер. Биздин номерибиз 10, меники 1. Чоң рахмат, ийгилик каалайм. Рахмат.